кайсы район жиберсе, документтерди ошол районго жиберет. Ал эми ошол учурда Тамат КЖ бул Чүй районунда катталган болсо да, өзүнүн ишмерлигин Чүй районунда алып барып жаткан. Бул Ысык Ата районунго, бул эч кандай тиешеси жок болчу. Ал кезде Ысык Ата районунун аграрный управление бар да, районный управление аграрной реформы, бул ал статусу бар боюнча маалыматы да жок болчу. Анткени постановление правительства об утверждении списков семеноводческих хозяйств было утверждено в 2022 году. То есть 22 жылы постановление чыгып атат. Правительство булардын статусун 22 жылы каттап атат. Азыр болсо алар айтып атат, 19 жылы бизде статус бар болчу, бизге берилбой деп. Билдирүү 19 жыл кеткен. Жашоочуларга ыңгайсыздык жаратып келет дейт, ошолдан баштасак. Кандай эместер бар да бул? Ыңгайсыздык жаратып келет да. Таматка иштейт. Таматка иштегенден кийин жана сасыгын же чыгара албайт, канализациясы. Канча жылдан бери мисалы акимге деле жазабыз, тигиндей кылабыз, болбойт. Эми анысы келген себебим жер талашып атат да, мисалчы тура. Мисалы жакта Нурбек байке иштетип атат жана жерди. Силосын чабып атат, элге деле үлгү болуп атат, нарындан бери алып атат силос, көлдөн бери алып атат, биз да алып атабыз. Бизге деле үлгү болуп үйрөндүк, биз деле аларга сатып атабыз, биз деле айылда окатысты кылып атабыз да, мындай айткандачы. Эми азыр Тамат КЖ келип, өзүнүн властын такап эле талашып алаткан болот да, туурабы? Канча жылдан бери заявление жазабыз, акимге барып заявление жазсак, аким айтты, ачык эле айтты, мен сөз бере албайм дейт да. Эмнеге десем, мен эми элимсиңер деди. Мен силерге сөз берип койсом дейт, эртең силерге мен кантип жооп берем дейт. Тамат КЖнин ээси деген эмеде иштейт экен да, Ак үйдөчү. Анан ошол депутат бар экен, биз эчтеке кыла албайм деп айтты. Аким андан бери канча аким отуруп кетти, мына каждый жер акимге айтсаң алыбыз келбейт дейт да. Булар мындай айтканда властьты өзү билгендей кылып атабы, же кандай болуп калат? Может, туура эмес айтканбы? Ошондой эле болот да. Же бизге бир пайдасы келбесе. Азыр ташып атат бүт сасык. Жана жерде элдер канча мына 7 канал, 7 каналга деле чыгасыңбы, видеого чыгасыңбы, же мамлекет закон катары бирдеке чара көрбөйт да. Чара көрбөгөн себеби эмнеден? Властьта отурган үчүн чара көрө албай жатат да, мындай. Менин түшүнүгүм боюнчачы. Канча эми чын айтканда Таматкадан бизге пайда жок да. Показы. Бир же пайдасы келбесе. Ушунчалык пайдасын келтире турган болсо, Таматка 2 мостко 2 свет деле коюп койбойт беле ошол жердечи. Өзүнүн жанына свет коюп койгон, жана мостко деле свет койсо элдерге жакшы да өткөнгөчү. Соогу деле тиймек да өзүнүн акырындачы. Бул жерде Жыргал сут кооперативи только эмеге жардам берет да, эми айлык чарбага только үйрөтүп атат да. Пайдасы өтө көп. Жер боюнча айта кетсеңиз, буга чейин баягы Жыргал сут Канча жылдан бери иштетесиңер ошо жерди? Мурун кандай эле ал жер? Дыйкан катары. Мурун эми ал кандай десек, суунун аягы болчу, иштетилбей деле жүрчү ал жерчи. Жакшы иштетилчү, багар жерлер. Анан ушу Жыргал сут кооперативине келгенден бери уже жакшы болуп калды да. Жер семирди, айтканда. Өзүнүн эмеси да бар Жыргал суттун, өзүнүн тоют жер семиртик иштерин жасайт. Тоже ошолорду сээп, мындай уже өзүнө келди да, өзү калыбыначы. Ошол калыбына келди. азыр талашат. Азыр дуарызы боюнча Красноярский айыл өкмөтү менен Жыргал суттун ортосундагы келишимдерди, аренда келишимдерин сот жокко чыгарып салган. Бул биринчи инстанция, экинчи инстанция, жогорку суд толугу менен жокко чыгарган. Бирок азыр биз баягындай запросторду алдык, документтерди алдык. Ошто баягы Тамак КЖ бул ненадлежащий истет экен да, сотко берген акысы жок экен. Себеп дегенде анын өзүнүн учету эмеде Ысык Атада жок экен. То есть сотко ал келишимдер алардын укуктарын эч кандай бузган эмес да. Анан кийин биз ошол документтерди азыр негиздеп жаңы ачылган жагдай менен мыйзам чегинде азыр берип атабыз. Бул жерде Жыргал суттун аркасында дагы миңдеген фермерлер бар. Алар жумушсуз калбаш керек да. Алар иштеп аткан, налог төлөп аткан жарандар, предпринимательдер. Дагы бир суроодо жанагы ижара акыны келишимди эмне негизде бузат? Мисалы, аренда акысын төлөбөй койгонбу же иштеп аткан эле аренданы бирөө бар буза береби? Же кантип ошо келишимди кантип бузат дейм да. Мисалы, мен бир жерди ижарага алсам, мен арендасын төлөсөм, иштетип атсам, анан чак түштө келип эле кантип бузат дейм да. Ошо кандай негизде, эмне негизде? Биз ойлойбуз, бул негизсиз эле бузган деп. Ошо эмнеге таянган булар? Бирөөнү арызданганбы же? Ал жерде Тамат КЖ арызданган. Бирок Тамат КЖден ал арыздана турган укугу жок да. Ал
Краснореченский айыл өкмөтү менен Жыргал судун ортосундагы келишимге ал кандай тамат кейжин, кандай тиешеси бар, тем более сыгатат алардын учету жок болсо. Ал кагаздарды биз азыр көрсөттүк. Ошонун негизинде азыр ошол чечимдерди сол бузуш керек деп эсептейбиз. Ошону биз далилдейбиз. Жыргал сүткө берилип аткан токтомдор, айыл өкмөт биринчи топкон берген, кийин Руар берген токтом, анан земельный комиссия берилген, туурабы? Же мен жалган айтып атамбы? Ушул жерде дагы сиз бул жерде шарты мындай да, биз айыл өкмөт тарабынан кат жөнөтөбүз Руарга. Алар деген хозяйстволорго кат маалымат жөнөтөт. Ушундай жерлер бар дачы. Ал маалымат менен анан кийин ошо хозяйствого келип айыл өкмөткө кайрылышат. Жыргал сүткө эмне негизинде? Анан дагы бир мындай суроо да сиздерге. Жыргал сүттөн эле бир арыз түшкөн да. Мына Жыргал сүт боюнчачы мына өзүңөр кызматта экенсиңер. Мына аким келеби, өкмөт келеби, айыл чарба министри келеби, вицеси келеби, бүт Жыргал сүт палычка вырачалышка да. Эң үлгүлүү чарба деп эсептелет. Анан ошонун силер келишимди бузуп, ошолор иштетип аткан жерди башка бирөөгө берип салганга эмне негиз болду? Эми биякта бизге суроо эмес го дейм ал. Сизден суроо эмес болуп калды, кичинекче. Это не они, это Биз аны чечпейбиз аны. Өзүңүз тааныштырып коюңуз. Бакытбек Болотбекович Осмонали, жер айтчы болгон. Сбор болгондо бул жердечи. Эми тактак атын айтпай эле койдум. Өздөрү деле билет, бакпай кереги бар эле билет. Просто эми ошондой болот да. Билбейт экен аны. Ал завод эмнеге бул жерге кызыгат? Бул жерге? Ушул жерге. Кызыккан себеби жер жетишпей атат билет. Кыскатан баарын эле себет, негизи помидорун. Эми талаа түзбөй жашына калыптыр, эметтиги байытып оңдоп койгондон кийин кызыкса керек. Ошондой болуп атат да. Сиздин аты жөнүңүздү айтып кетсеңиз? Ибраев Максат Ишембекович, ушу айылдын тургуну болом. Сизге чоң рахмат чындык айтканыңыз үчүн. Себеби дегенде көп депутаттар чындык айтпайт. Чындыкты айтпайт эми бул жерде. Баш эле билесиз аны. Бuyakta заводдун үстүндө ким турат? А кому принадлежит завод? Это вот депутат Сакараев, по-моему, жогорку кеңеш депутаты. Ошол киши мурда азыр отурабы? Азыр деле. Азыр депутатта. Азыр депутат ал. Анда мен деген болжолум тура эле экен да. Мен интернетке кирсем, бар экен да, тамат тежи деп жазсам эле сразу Сакараев деп чыкты. Анан Сакараевди карасам, ал деген ушул депутат экен. Чүй районунан. Жашоочулар Мен мына Тамат Кежи деген заводдун жанында турам. Ысык Ата району, Красная Речка айылы. Бул завод салынганда биз аябай кубанганбыз. Ушундай супер заманбап завод салынды деп. Анан эми ушунун мынау заводдон чыккан саркынды суну караңыздар. Мына помидорлор агып атат. Анан мынау жердеги ал сасык жыткан мына адам чыдап тура албайт да. Анан ушул жерде бир саат мына боюнда отурса улугуп уу болуп калат болуш керек. Анан кыргыз эли мындай жоош эл экенбиз да. Анан башка эл болгондо эбак эле буга бир чара көрүп, анан ушул жерде жашап аткан айылдыктарга таң калып атат. Ушундай жытка чыдап, мындай сасык дагы эмне деген оор балекетти бүт ушул жер очок болуп атат да. Анан ушуну айыта берип тазадык деп атышат. бул жерде эмне агып атат тетиги трубадан? Трубадан ошо заводдон түшкөн суу. Көрдүңөрбү жанагы неме саркынды суусу. Мунусу бул жуугандан чыкканбы, эмнеден чыккан? Химиядан да. Химия жана. Мындайча айтканда жугундуу бул. Ошо жугунду жок, жанагы. Мына көрсөңөр, мына былкылдап, мына эрип, мына турбай, мына сасыпчы. Мына көрдүңөр, мына бул жактары көгөрүп кетти. А бул өзү эмне канал? Эмне канал бул жер? Аты продат бул жерде. Кичинекей, Кичинекей бул эми. Мурун ушул жерден балык кармап чоңойгонбуз да. Балык. Балык. Азыр балык эмес, биякта бакада жашабайт да. Бул химия аралашкан суу окшойт, жөн суу эмес, Жөн суу эмес. Ушундай аябай мындай бир кейткен окуя болуп атат да. Жашоочуларга бул балыктар өлдү. Биякта бул балыктар бар болчу. Эме. Азыр өтө сасык да. Сасык. Невозможно. Биз азыр жерден уже өзүңүз деле чувствовать этесиз, абдан сасык. Бул тияка барып айылдын ортосунан өтөт. Ошол жака да барып көрүңүз. А бул суу айылдын ичине киреби? Айылдын ичине. Бул суу кайсыл жакка кетет негизи? Бул сугат суубу кандай? Сугат болбойт, бул менен сугарса да болбойт да. Бул химия аралашкан суу да. Бул мурун сугат суу беле? Ооба, мурун ушул жерден сугат суу. Азыр бул каяка кетет бул суу? Мына мен азыр бир
келгениме bir 5 minut эле болду, алдыма bir 10 minut. Gözüm açışıp атат. Ana şu yerde bir saat otursam ölüp kalsam gerek. Acalı şu yerde olup bir dep koyasыңар да. Да, мына ол ошо Tamat KG заводунан чыккан саркынды суу антип айылды аралап өтөп экен. Бул жерде видео кандай түшүп атат билбейм. Бул жер аябай сасык, чыдап болбойт. Мына бул жерде жергиликтүү жашоочулар айтып атышат. Бул Таматка иштегенден баштап канча жыл болду? Жаңы ушундай сагат 3 айда. Качандан бери иштеп калды? 5 жылга бер жагыда. Ошондон бери ошо жыл сайын ошо сасык. Жок, ал мал ишчи, анан талаа сугарчы уштан ошо менен. Бул аккандан бери таза суу жоколуп калды. Жалаң ушундай сагат 3 айда бул Таматканын жана сезону башталганда. Анан кийин жыты вообще арыка воняет. Эчтерин ача албайт. Даже машинага чейин сиңип кирет. 2 минутта мен Ну, еще был депутатом. Мы понимали, когда они построили, первые года начали работать, это самое, вообще невозможно было, у их отстойников вообще не было, вся вонь сюда и шла. Мы стали жаловаться, каким приезжали, все раньше это самое было, ну это 5-6 лет назад. Приезжали, они сделали отстойники, но там отстойники, они даже вода не отстаивается, она вот так через отстойники сразу сюда идет. Да. По закону они должны были... Отстойники у себя сделать, чтобы чистая вода сюда выходила, чтобы она не воняла. И сколько раз жаловались? Ну, наверное, я не знаю, каждый год у нас такими менялись часто, и каждый, кем приезжал, все обещался решить этот вопрос. И этот вопрос по сей день ничего не... Невозможно, потому что уже эти видно. А скажите, пожалуйста, вот вы же на полях выращиваете, вкус поменялся? У нас тут мы не выращиваем, мы не знаем. Нет, если зерновые только, поэтому зерновые. Мы огороды не сажаем из-за этой воды. Что поливать? Кача денег нету для качалки, а это вот вода рядом, а мы не сажаем. Вот посмотрите мой огород. Пустой. А что, чем поливать? Травить вообще? А действительно. Обратите внимание, вот реки поливные, даже люди их не чистят, не пользуются ими за то, что вот такая вода. У меня дома огород есть, я поливаю питьевой водой со скважины. А раньше я поливал именно с арка. Кайын тургунубуз 6-7 жылдан бери уже биздин айылга тамат заводу курулуп, болгон отходтордун баарын тең биздин айылдын ичинде арыктар менен жөнөтүп, бүт менен баарын отравление кылып атат. Болгон суунун баарын тең. Мурдагыдай уже таза суу акпай ал арыктан. Мал ичпей калды. Таладагы өсүмдөрдүн баары тең уже курап өлүп атат. Бака жашабай калды дедиңиз? Бака жашабай калды. Ошо силерден биз айылдын тургундары сураныш. Ошону көзөмөлдөп койсоңор жакшы болот эле. Же бул завод же жабылсын, же жанагындай очистное сооружение кылабы по нормам, стандарттан эме кылсын да. Мыйзам чегинде ошолорду экологияны бузбай. Экологияны бузбай. Оңдосо жакшы болмок да, ошак жагын жасап. Буга чейин болду эле? Эси өзү чыкпайт. Өзү чыкпайт ал. Алардын представители чыгат. Бүт баарын кылабыз, оңдойбуз. 15-20 күн күткүлө дагы дейт. Эмки жыл жакшы болот. Жылынан жылына ошондой эле калып атат. Депутат парламентта Сакараев Медербек болду. Наверное, ошол дейм, а? Ошо Сакараевди очот, анан ким экен билбейт экен сонун деле. Келген сайын эле келебиз, кыйратабыз, жардамчыларын жиберет бияка болду. Ошо ойдон бүттү. Карапайым эле кыйналып атып могу жердечи. Сасык деп албайбыз. Түндө чыгам бир аба алайын десем сасык. Ала албайм, кайта кирип кетем. Жаман сасык. Түнү катуу сасыйт экен да. Аябай түндө кой бере билбеймин. Күндүз кичине үйдөн чыкпаймын. Аябай сизге ден соолугуңузга катуу зыян тийип атыптыр да.